Бул кишинин кийимин алмаштырыш керек. Себеп чет мамлекеттен адамдар келип атса, чоң улуу инсандар келип жатса, дүйнөнүн падышалары келип жатса, бунун кийими жамаатчы менен турса болбойт. Адам сыртыны кандай жасап койсо деле ичи баягы ойдон турган болсо, ал эч кандай кадыры көтөрүлбөйт. Муну менен бул себеттерди талашып, бири-бириңер менен урушуп кетесиңер. Өзү адам бир жакка барып бир жеңиш менен кайтып келсе, ойлойт да, мен адамдар күтүп алып, рахмат айтат, жакшы иш кылдың, чоң иш кылдың, жарадың деп айтат деп ойлогон. Вала акала Умар тайибан. Ошондон кийин Умар радыйаллаху анху жумшак тамак жеген жок. Вала лабиса лайинан. Жумшак та кийим кийген жок. Хасан Басир рахматуллаху алейхи айтат: Басра шаарынын жами чоң мечитинде болчумун. Кокусунан эле пайгамбар алейхиссаламдын сахабалары Абу Бакыр жана Умар радыйаллаху анхунун дүйнөгө кызыкпагандыгы туурасында сөз кылып жатышыптырлар. Алардын доорунда Аллах Таала исламга берген жеңиштерди жана ошондой эле алардын жүрүш турушунун өтө улуу даражада экендигин баяндап жатышыптырлар. Фаданауту минал кавм. Коомго жакындап барсам, Ахнаф ибн Кайс Тамими радыйаллаху анху экен. Ошолордун жанына отуруп калып уктум Умар радыйаллаху анхунун окуясыны. Аллах Таала Умар радыйаллаху анхунун доорунда көп жеңиштерди берген, көп ийгиликтерге жеткирген. Ошол убакта Перске жөнөткөн сахабалар кайтып келиштилер, Хурасанга келгендер кайтып барышты дейт. Фажаална маана вактасайна минха фаламма кадимна ала Умара. Булар бул Перске келип, ошол шаарларда жүрүп бир аз жеңиштер болгондо бир аз ошол жактын жакшы кийимдеринен кийип алган экен. Белектеринен алып, адам кайсы жакка барып келсе, ошол жактан бир өзүгө белги ала келет го. Өзүгө бир кийим ала келет, ошол жакка барып келгендигин далилдеп тура турган кылып. Ошондой кийимдерди кийип келдик дейт. Умар радыйаллаху анхуга келсек, бизди карабай койду. Важала ла юкаллимуна. Бизге такыр сүйлөбөй койду. Фаштадда залика ала асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Башка сахабаларга, баягы Умар радыйаллаху сүйлөбөй койгон сахабаларга бул катуу тийди. Эмнеге бизди карабай койду? Эмнеге бизге сүйлөбөй койду? Ошончо жеңиш кылып келсек депчи. Өзү адам бир жакка барып бир жеңиш менен кайтып келсе, ойлойт да, мен адамдар күтүп алып, рахмат айтат, жакшы иш кылдың, чоң иш кылдың, жарадың деп айтат деп ойлогон. Бирок Умар радыйаллаху анху такыр аларга сүйлөбөй да койду, карабай да койду. Капалангандан мечитке келсек, фатайна ибнаху Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анху. Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анху уулу баласыга келдик. Ва хуа жалисун фил масжид, мечитте экен. Фашакауна илейхи ма назала бина минал жафа мин амирил муъминин Умар ибн Хаттаб. Атасы Амирил муъминин Умар радыйаллаху анху бизге кылган катуулугуну, ушул кылган мамилесинен биз кыжалат болуп калдык. Неге мындай кылат деп арыздансак, факала Абдулла уулу карап туруп айтты: "Инна амирал муъминин ра'a алейкум либасан лам яра Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ялбасуху валал халифату мин ба'дихи Абу Бакр ис-Сиддиқ радыйаллаху анху." Айтты, Умар радыйаллаху анху силердин үстүңөрдө ушундай бир кийимдерди көрүп турат. Ал кийимдерди пайгамбар алейхиссалам да кийгенин көргөн эмес, жана Абу Бакр Сиддиқ радыйаллаху анху да кийгенин көргөн эмес. Силердин кийимиңер башкачараак болуп калган, ошого карабай койду, сүйлөбөй койду силерге депти. Анан кийин үйүбүзгө келип, баягы тиги жактан кийип келген бир аз жумшагыраак, жакшыраак кийимдер эле алардын баарын чечтик дагы, адаттагы жолугушуп жүргөн кийимдерди кийип алып, барып кайта бардык дейт. Барсак факама юсаллиму алайна. Тура калып бизге салам берди. Ала рожулин бирден салам берди. Ва юанику минна рожулан бирден кучакташып саламдашты дейт да. Хатта кааннаху лам яра кабла залика. Мындан мурда эч нерсе болбогондой, жана сүйлөбөй койгонун, карабай койгон эч нерсе болбогондой саламдашып отура берди дейт. Анан факаддамна илайхил ганаим. Ошол жактан алып келген олжолорду бердик. Олжолорду бүт бардыгын тең кылып бөлүп жатты. Аңгыча олжолордун ичинде түрдүү таттуулар салынган себеттер келип калды дейт. Анын ичинде сарылары бар, кызылдары бар, түрдүү себеттер келип калды. Фазакаху Умару. Бир аз байкап, жыттап, даамдап көрдү. Фаважадаху таййибат таам. Өттө даамдуу экен. Таййиба рих, эми жыты дагы келишкен, буркураган жыт келип турат. Фаакбала алайна биважи, бизге карап туруп айтты: Аллахка касам, мухажир ансорлор, муну менен бул себеттерди талашып, бири-бириңер менен урушуп кетесиңер. Кана кеттик буну көтөргүлө деп
Şehit болгон сахабалар мухажир ансорлордун балдарын апарып берди. Ошол аталары жоктор жесин бул таттууларды депчи. Сумма инна Умар кама мусрифан. Умар радияллаху анху бардык олжону таркады бүтүп эч нерсе калбаганда кайра кайтып жөнөдү. Варааху асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам фи асарихи. Калган сахабалар артынан ээрчип алып келе жатты. Умар радияллаху анхунун үстөгү кийимини көрүп туруп айтты. Ма тарана я маашарал мухажирин вал ансар. О ансорлордун жана мухажирлер жамааты. Не дейсиңер мына кишинин такыбалыгына, бул кишинин жөнөкөйлүгүн карабайсыңар? Умар радияллаху алда баратат, артына сөз кылып кетаттар. Лaqad taqasarat ilayna anfusuna. Биздин нафсибиз бул кишиге жете албай калды. Муз фатахаллаху ала ядайхи дияра Кисра ва Кайсар. Перс Рим империяларынын байлыктары Мединага келгенден бери биз бир аз башкача болдук. Бул кишинин кара жөнөкөйлүгүн дейт. Арабтардын, ажамдардын жамааттары бул кишиге келип жатат. Күн чыгыш, күн батыштын бардыгы ушул жака келип жатат. Үстүнү карасаңыздар, файярауна алайхи хадихил жуббата кад раккааха 12 руккатан. Карагылач үстүндөгү чепкенин 12 жерден жамап алган дейт. Перс Рим империясы келип жатат, батыштан, чыгыштан, бүткүл тараптан мусулмандардын башчысы деп Умар радияллаху анхуга жамааттар келип жатат, келип жолугуп саламдашып жатат. Бирок Умар радияллаху анхунун кийими үстүндөгү чепкени 12 жерден жамачалык болуп калган. Лау саалтум маашарал асхаби Мухаммад. Сахабалар кандай дейсиздер? Ушу Умар радияллаху барып сүйлөшсөңөр. Антумул кубара мин ахлил мавақиф вал машахид ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам ва сабиқина минал мухажирин вал ансар. Силер пайгамбар алейхиссалам менен көп орундарда бирге болгон, динге жардам берген адамдарсыңар. Барып кичине сүйлөшсөңөр. Айюгайра хадигил жуббата би саубин лаййинин. Өзгөртүп алса кийимини, мына жамачыланган кийимин өзгөртүп алса бир жумшагыраак кийимге. Юхабу фихи манзаруху. Эми бир келишип келбети көрүнүп турган. Ва югда алейхи bijafnatin min at-ta'am wa yurahu aleyhi bijafnatin ya'kuluhu wa man hadarahu min al-muhajirin wal ansar. Ошон биринчи айтты, кийимин алмаштырып алышка сүйлөшүшүбүз керек. Бул кишинин кийимин алмаштырыш керек. Себеп чет мамлекеттен адамдар келип атса, чоң-чоң улуу инсандар келип жатса, дүйнөнүн падышалары келип жатса, бунун кийими жамаачы менен турса болбойт. Экинчи ана дасторкондо тамак тоңдош керек. Кайнак сууга май салып туруп, катыктан салып жейт эле да. Падыша болуп турат болбосочу. Ушуну өзгөртүш керек. Биринчи тамак алып келип, экинчи тамакты алып кетип, ушундай кылып турушубуз керек. Өзү жейт, жанындагы кирген коноктору жейт, мухажирлер жейт, ансорлор жейт, эми жаман эмес да деди. Шайтан барго, жакшы сөздөр менен жаман нерсени алып келет да. Буларга да эмне кылып атат? Умар радияллаху анхунун келбетини, такыбалыгын өзгөртүп коюуга аракеттенип атат. Факалал кавму би ажмаихим лайса ли хадал кавлу илля Али ибн Аби Талиб. Туура айтасыздар. Бардыгы келиштер, ошондой кылалык. Жакшы, бирок ким түшүндүрөт? Маселе ошондо. Жакшы нерсе, бирок ким айтат? Бардыгы топтолуп туруп айтты. Бул сөздү Али ибн Аби Талиб радияллаху анху айтат. Себеп ал киши баатыр дагы, өтө илимдүү адам. Умар радияллаху анху түз сүйлөй алат. Же болбосо кызы Хафса сүйлөй алат. Башка эч ким сүйлөй албайт. Себеби кызы пайгамбар алейхисаламдын келинчеги болгондуктан, пайгамбар алейхисаламды сыйлагандыктан кызын уруша албайт. А башка бирөө бара турган болсо, ал жерде урушуп жазасын берет деди. Факалламу Али, анан сахабалар келип Али радияллаху айтып атпайбы? Ушундай кылбайсызбы, барып айтпайсызбы, кичине кийимди өзгөрсүн, анан дасторконду тамак ашты кичине карап коелук. Факала Али ласту бифаили залик, мен муну айта албаймын деди. Валакин алайкум би азважин наби алейхиссалам, пайгамбар алейхиссаламдын аялдарына айткыла, ошолор басын. Фа иннахунна уммахатул муъминин, себеп алар момундардын апасы болуп саналат. Эч нерсе дебейт, себеп пайгамбар алейхиссаламды сыйлайт да деди. Ошол убакта барып кеңешел деп Айшени өз менен Хафсаны өзгө барды. Экөө бир жерде олтурган экен. Экөө бир жерде олтурганда айтат, ушуну айтып бербейсиздерби десе, айтты Айша радияллаху инни саилатун амирал муъминин залика. Жарайт, мен сурайм муну. Умарга барып мен айтам деди. Хафса радияллаху анха кыз айтат, ма араху яфал, бирок айткылагы, бирок муну кылбайт бар деди. Саябину лаки залика, барып айтып көрөлүк, бирок барып мындай кийимиңерди алмаштырбайт, тамагыңды алмаштырбайт, атамандай алмаштырбайт деди. Фадахалата ала амирил муъминин, Умар радияллаху анху экөөсү кирип алып сүйлөп ататтар. Айшаны өзү айтат, амирул муъминин уруксат берсеңиз мен сүйлөйүн. Жарайт, сүйлөңүз, уммахатил муъминин, момундардын апасы, айта коюңуз деди.
Пайгамбар алейхиссалату вассалам өз жолунда жүрүп, дин мээнетин кылып жаннатка кетти. Аллахтын ыраазылыгына жетти. Бирок пайгамбар алейхиссаламдын ордунда лам юриди дүния вала туридху, дүнүйө келген жок, жеңишке жеткен жок мынчалык чоң. Ошентип Абу Бакыр радыйаллаху анху да жүрдү. Пайгамбар алейхиссаламдын тарикасы тартиби менен дин мээнетин кылып жүрдү. Бирок Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анхунун ордунда дагы дин мындай көп жайылып, байлыктар келген эмес. Wa rasulul ajami ya'tunaka, эми түрдүү чет өлкөлөрдөн адамдар сизге келет. Wa wufudul arab, арабтардын кыйындары сизге келет. Яридун алейк wa алейка hadhil jubba, үстүңүздө мана 12 жамачы бар кийим турса кандай болуп калат? Qad raqata, аны дагы еще тигип алыпсыз 12 ракатан 12 жеринен. Falau ghayyartaha bi thawbin layyinun yuhabu fihi manzaruk, эми бир жумшагыраак, жакшыраак кийимге алмаштырып койсоңуз, мындай бир сүрүңүз чыгып адамдар көрүп сүрдөп турса. Анан айтты, бир тамакты алып, экинчи тамакты алып келип дасторкондо ар дайым тамак болуп турса, кандай дейсиз, кирген чыккандардын баары жеп турат да деген Умар радыйаллаху анху шунчалык катуу ыйлап жүгөрдү. Фабака Умар инда залика букаан шадидан, Умар радыйаллаху анху өтө катуу ыйлады. Сумма кала саалтуки биллах хал та'ламин, Хафса радыйаллаху анха кызыга карап айтып атат. Аллахтын аты менен сенден сурайм, билесиңби, пайгамбар алейхиссалату вассалам будайдын наныга 10 күндө бир тойгонбу? Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şabi'a min khubzi burrin 10 ayyam. 10 күндө bir жол тойгонбу? Жок. Хамсатан 5 күндө bir жол тойгонбу? Жок. Саласатан жок. Ва жамаа байна ашайн ва гада. Пайгамбар алейхиссалату вассалам bir күн эрте менен тамак жесе кечинде жеген ошол күнү? Жок. Bir күн эрте менен тамак жесе эртеси кечинде жейт эле. Bir күндө 2 жолдагы тамак жеген эмес деди. Hatta lahiqa billah, ушинтип Аллахка жолугуп кеткен дейт. Анан Айша энемизге карап айтты. Хал та'ламина анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям qurriba ilayhi ta'amun ala ma'idatin. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир тамак алып келсе, fi irtifa'i shibrin min al-ard, жерден бир карыш бийиктик дасторгон салганбы дейт. Столчо коюп дасторгон салганбы деди. Жок деди. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир тамак алып келгенде экинчи тамакты көтөрүп кеткенби деди. Аллахумма ла, Аллахка касам андай болгон эмес деди. Фaqala lahuma, экөөнү бириктирип айтты да. Антума завжата Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, экөөңөр пайгамбар алейхиссаламдын жубайы болосуңар, уммахатил муъминин, момундардын апасысыңар. Валакума алал муъминина хаккун, момундардын бардыгынын үстүнө силердин укугуңар бар. Эмнени айтсаңар айтасыңар, эне катары тарбиялайсыңар. Ва алайя хасатан, өзгөчө менга дагы сүйлөп турганга, мага дагы эскертип турганга укугуңар бар. Валакин бирок карабайлы дейт. Атайтума турагибани фид дуня, экөөңөр мени дүнүйгө кызыктырып, жакшыраак кийим кий, жакшыраак тамак жей деп келипсиз дейт. Мен билем пайгамбар алейхиссалату вассаламды лабиса жуббатан минас-суф, жүндөн болгон чепкен киет эле. Фаруббама хакка жилдаху мин хашунатихи, баягынын жээгинин катык болгондуктан кээ бир учурларда пайгамбар саламдын денесини баягы жара кылып өйүп кеткен убакыттары болгон. Ата'ламин залика, шуну билесиңер дейт. Кала наам, билебиз дейт. Хал та'ламина, билесиңерби силер? Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yarqudu ala aba'atin ala taqatin wahidatin, bir çepkende uktayt ele. Al çepkenin içinde bayağı jılma kayma koyulot, astar dep koyuyor. Oşondoy nerse koybayt ele. Bir gana kavat çepkende uktayt ele. Wa kana mishan fi baytiki ya Ayşe. Ayşe, sizdin uyuңuzda bir çadır var ele, bilesizmi deyt. Takunu bin nahari bisatan, kündüzünde al sizlerge kilem bolup beret ele. Wa billayli firashan, tündösünde töşök bolot ele. Fanadkhulu alayhi fanara atharal hasir ala janbihi. Biz Peygamber sallallahu kirip barganda oşol çiйлердин ötüp ketkenin Peygamber sallallahu kaptalında, jandarında baykayt elek ko dedi. Uşundayбы dedi. Ооба dedi. Ala ya Hafsa, kızım Hafsa, karagının. Anta haddastini, sen ayttın go maga. Annaki sannayti lahu zata laylatin. Peygamber aleyhissalamga bir gün töşөгүнү 2 kavat kılıp büktөp koygonsun. Peygamber aleyhissalam Bilal radıyallahu anh azan aytkanга чейин уктап калган. Ошондо сага Peygamber sallam aytты го, ya Hafsa, mada sanat, бүгүн сен мага эмне кылып салдың? Asnaytil mihad, töşөгүмдү 2 kavat kılıp салып коюп, 2 büktөп койгон экен да, bir töşөгүнчү. Жумшак болуп калып уктап калып, мен бүгүн таң атканга чейин уктап калдым, түндө тура албай калдым деп айтты го. Экинчи мени мындай кылба деп айткам dedi. Ооба dedi. Ya Hafsa, ama ta'lamina anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana maghfuran lahu. Bilesiңби, Peygamber sallamdын күнөөлөрү жок. Күнөөсү кичинекей каталар болсо ал дагы кечирилген эле. Ал эми ушунча болуп туруп Peygamber sallam amsa ja'ian wa raqada sajidan wa lam yazal raki'an sajidan wa bakiyan
ومتضرعا في آناء الليل والنهار إلى أن قبضه الله برحمته ورضوانه. Ошентип пайгамбар алейхисаламдын күнөөсү жок болсо дагы курсагач түндөр өткөргөн, сеждеде жатып уктаган пайгамбар алейхисалам түнү күнү убакыттарын рүкү сежде менен ыйлап Аллахка жалбарып өткөрбөдү, Аллахтын рахматына кеткенге чейин деп Умар радиаллаху анху чыгарып жүгөрдү. Умар радиаллаху анху ошондо не дейт? Вала акала Умар тайибан. Ошондон кийин Умар радиаллаху анху жумшак тамак жеген жок. Вала лабиса лайинан, жумшак та кийим кийген жок. Фалаху усватун би сахибайхи. Өзүнөн алдын кеткен пайгамбар алейхиссалам менен Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху ээрчип бекем карманды. Вала жамаа байна удмайни илля милха ва зайт. Тамагына койгондо нан малып жей турган нерселерден эки нерсе бириктирген жок. Бирок дасторконунда ар дайым нан менен биргеликте туз менен зайтун турат эле дейт. Тузга бир аз малып туруп, анан кичине зайтунга малып экөөнүн гана жейт эле. Курук нанды ушинтип жейт эле. Вала акала лахман илля фи кулли шахрин. Бир айда бир эле жолу эт жейт эле. Мына ушинтип жүрүп өтүп кетти дейт. Ошентип бул окуяны Айша энебиз менен Хафса энебиз сахабаларга барып айтты. Эч качан мындай кылбайт экен, айтпай эле койгула депчи. Мына ушундай дүйнөдөгү кызыкпагандыктын деңги себебинен Умар радиаллаху анху өтө бийик деңгээлге исламды чыгарган да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, адамдын кадыр баркы кийими менен же болбосо жеген тамагы менен эмес. Адам сыртыны кандай жасап койсо деле ичи баягы ойдон турган болсо, ал эч кандай кадыры көтөрүлбөйт да. Сыртына карабаш керек. Аллах Таала инсандын сыртына карап чечим чыгарбайт. Инналлаха ла янзуру иля суарикум. Аллах Таала силердин сүрөтүңөргө карабайт. Эч качан адамдын келбетине карабайт. Бирок Аллах Таала инсандын жүрөгүнө, инсандын амалына карайт. Ошондуктан биз жүрөгүбүздү амалыбыз оңдой турган болсок, сыртыбыз кандай болбосун, элдер эмне дебесин, Аллахтын алдында кадырлуу болуп жаннатка жетсек болду.